Кыргыз элим бардыгыңыздар билгендей азыркы кырдаалга байланыштуу мынакей биякта чүй токмок эли чогулуп турабыз. Биякта жаштар дагы бар, улуулар да бар, кыргызы, өзбеги, дунганы да бар. Азыркы могул үчүнчү күчтөргө айтарыбыз, биз мисалы үчүн азыркы митинг эмелерге баарыбыз каршыбыз. Бизге мамлекетибизге, элибизге тынччылык керек азырчы. Анан кийин эле могу шайлоодон уттуруп алгандар азыр кайра эле бир Кыргызстаныбызды оңтор ээрip тинтебиз деген нерсеңерди токтоткула. Биз мынакей чүй токмок эли мына баарыбыз каршыбыз. Каршыбызбы? Урматтуу кыргыз элим, урматтуу Кыргызстандын жаштары, өзүңөр көргөндөй эле мына Бишкекте өтө чыгып токтогон болуп атат. Саясатчылар адамдарды ар жакка бурмалап атат. Биз жаштар чогулдук, өзүбүздүн оюбузду айтып коеюн деп чогулдук. Эч кандай саясий жактан жок. Мен айтат турган сөзүм могул кече шайлоодон өтө таза шайлоо болду. Шайлоодон жеңилип калгандар, машинесин саткандар, үйүн саткандар чыдай албай митинг уюштуруп атат. Азыр кыргыз элине митинг керек эмес. Кыргыз элине тынчтык керек. Туурабы жаштар? Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Мына кечээ күнү шайлоонун жыйынтыгы боюнча көрдүңүздөр, өткөндөр болду, өтпөгөндөр болду. Бирок биз Жалал Абад шаарынын жаштары Кыргызстаныбызга бепилдик, тынчтык керек. Башка өлкөлөр бизди карап отурат, башка өлкөлөр. Караңыздар, башка өлкөдө кандай өнүгүү болуп жатат. Биз дагы эле ушул саясий бири-бириз менен атаандашып, бири-бирибизди көрө албай ушул күнгө келдик. Мен ойлойм, эртеңки күн келечек биздин жаштардын колунда. Турабы жаштар? Бүгүн биз эмне үчүн чыктык? Эртең өтпөй калгандар эч ким күнөө эмес. Мына биздин президентибиз Садыр Жапаровду эл өзү сүйүп, өзү шайлады. Мына Садыр Жапаров тарыхта калды. Шайлоону элге коюп койду. Таза өткөргүлө деди. Эч кандай акча таратылбады. Ушул акча таратпады деп чыкпагандар, кыргыздын душманы ошол шайлоого чыкпагандар акчаны күтүп чыкпады. Ал эми экинчиси, шайлоодо акча таратылбайт. Өзүнүн күчү менен биринчи жолу Кыргызстанда таза шайлоо өттү. Бул бүтүн дүйнө жүзүнө биз үлгү болдук. Бирок ушул шайлоону жыйынтыгын туура эмес деп чыккан болсок, анда биз өзүбүздүн ырыскыбызды өзүбүз кескен болобуз. Себеби мындай шайлоо, таза шайлоо биринчи жолу тарыхта болуп өттү. Элим, туура түшүнүңүздөр. Садыр Жапаровдун, президентибиздин Канчыбек Ташиевдин саясатын колдошубуз керек. Биз жаштар Кыргызстанга бепилдик каалайбыз, тынчтык каалайбыз, ынтымак каалайбыз. Биз дайыма ушул туура адилеттүүлүктү каалайбыз. Бул шайлоодо ким өтпөй калса, ким өтсө, ушул өзүбүз мына көрдүңүздөр, бирок анча эскилер өтүп кетти. Күнөө аларды эмес, ошону шайлаган күнөө өзүңүздөрдү. Сен де, мен де өзүбүз шайлап алдык. Себеби эртеңки келечекти өзүбүз тандадык. Эч кандай бул жерде митингди кереги жок. Мына жаштарга айтып отоюн. Ошол митингге акча берсе, эми акча таратыш мүмкүн. Митингге чыкты, эми акча таратылат. Ушул акчага таратылып, кыргыздын келечегин сатпай, ошол акчаны андан көрө бирөөнүн туалетин казып таза тапкын. Себеби биз жаштар келечекти эч качан эч кимге биз бербейбиз. Biz daima Kırgızstan için, Nekenimiz için daima tike turabız.